Demek 4 жерде 8, 32 mi? Şonu yakınlandırırız керек, sonunda. Çünkü ixcham tekşerүүnü dağı ötkörüp, mantip, үй тапшырмасын кылып туруп, канчанчы номер үйдөн иштеп келе тургандыгын белгилеп коесуздар дагы. Бардыңыздар да бааладык. Эң жакшы деп бааладык, анан мына баалоонун критерийлери боюнча балдардын өзүнүн бааларын алат. Ушул сиздерге бүгүн эми анан бул жакта ушулардын баардыгын бизге мына ушул математика боюнча окуу керемет долбоорудан мен дагы ушудан үйрөндүм да. Şu жерде мына айтып атабыз, мына караңыздар, манипулятивдик эсептөөчү материалдардын жардамы менен деп. Шулардын баардыгы эмне болуп эсептелет? Манипулятивдик бизге эмне? Эсептөөчү, жардамчы каражаттар болуп эсептелет. Анын аябай түрү көп, кимде графикалык болот да. Кандай бар эле? 3 түрү бар өткөнбүз. Майли кыйнабайын сиздер. Демек буларды өткөнбүз 24 saat кызматтабыз, суроолор болсо эме кылабыз. Мынакей модельдердин стратегиясы. Караңыздар, биз ушулардын баардыгын колдонууга аракет кылдык. Көрүп турасыздарбы? Мынаны атасыздарбы? Мынаны дагы колдондук. Конкреттүү модельдерди дагы колдондук. Графикалык модельдерди дагы колдондук. Конкреттүү графикалык модельдердин абстрактуу эмелер. Мына сиз таблицаны көргөнсүзбү? Мына жерде 40, 50 жөн бир жерде 2 жерде 2, 4 деп коюлат. Ана ошону биз билбейбиз, ошол билебиз, просто колдонгон эмеспиз. Ошол графикалык түрдө. Жакшы эле. Мен уккандардын көргөн эси калат деген. Зағын нелер болса айталық дейшті. Анаманда демекен. Oldukta bir işleseniz ötöründayım. 3. 4. klasaktan işlesinler olup da. Tekrar oldukta bir öğren işleseniz de. Sonra 20, 10. Көп жерге барганда эме болуп атат да, жанагы үй тапшырмасына жетишпей калышат да. Анан үй тапшырмасына жетишпей калат. Анын эме чечими оңой да. Үйдү тартып, балдарды ошого көндүрүш керек. Өз алдын чалууга көндүрүш керек. Жазып кой, үйдөн өзү билесиң, системаны өтүшүң керек, максатың кандай, үйгө кайсы тапшырма бересиң, сен билесиң да. Ошону ошентип жазып койсоң, өзүң да убактың кетпей, балдар ошого көнүгүш керек. Жакшы. Сиздер үчүн. Жакты, рахмат. Анан өзүңүз Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мына сиздер окуу керемет долбоорунун окуу боюнча стратегияларын, окуулдарын окуп бүттүңүздөр боюнча жыйынтыктар чыгарып атасыздар. Мына январдан баштап окуу керемет долбоору математика боюнча сиздерге көптөгөн ыкма стратегияларды үйрөтөйүн деген максатта ушундай семинарларды уюштуруп, анан бүгүн мына сиздердин аймагыңыздарда математика окуу керемет долбоорунун аймактык жолугушуу деп коет. Ушул сиздердин Бирлик айыл өкмөтүндөгү мектептеги мугалимдер менен жолугушуп, анан мен районунан келдим, Гүлшан эжеке районунан келди, анан биздин областтык координаторлор Улукбек, анан баягы Айсалкын эжекелер келди. Булар биз Улукбектер менен сиздерге колдоо максатында. Ушул окуу керемет долбоорунун математикада кайсы нерседен максат атасыздар, кайсы нерседен жакшы түшүнбөй жатасыздар. Мына сиздердин күчтүү тренер кызыңыздарды биз кошуп алдык. Бул барлык жагынан барлык кыз түрт келишет, барлык нерседен бүгүн мына көрдүңүздөр өтө сонун кылып сиздерге сонун сабактарды берди бүгүн. Анан ушул жерде мен эч кемчилдигин айтпайм булардын. Кемчилдик жок. Бүгүнкү немеде өзүңүздөр дагы ойлонуп, баягыдай болуп неме кылдыңыздар. Мен кичине эле сунуштарды айтып кетем да бул жерде. Окуу керемет долбоордо математикада стратегия, түшүндүрүү жана негиздөө стратегиясы бул асыл менен негизги стратегиябыз ушул биздинчи. Анан бунун ушул түшүндүрүү жана негиздөө стратегиясы бул жардамчы стратегиялар менен биргеликте ушул нерселердин баардыгын сиздер аткарасыздар. Булардын бири модельдердин көптүгү стратегиясы. Модельдердин көптүгү стратегиясы дагы жаңы жерде сиздерге көрсөтүп берди го. Үчкө бөлүнөт. Эми баштай кетем.
Modellerin köptürük stratегиясы дагы бул неде конкреттүү модельдер болуп, анан графикалык модельдер болуп, анан ушу конкреттүү жана графикалык модельдердин составы менен, ушунун түшүнүкү менен абстрактуу ой жүгүртүү болуп, үчүнчүсү ошондой болуп бөлүнүп кетет да. Бул абстрактуу ой жүгүртүү дегенде бул мындай немелер абстрактуу ой жүгүртүү менен балдарга тапшырма берип, ошолордон жооп алуу болуп эсептелинет экен да. Модельдердин көптөгөн стратегиясынын ушул бөлүмдөрү бардыгы бир сабакта бардыгын сиздер алып карайсыздар. Мен кайсысын алып бардым экен, кайсысы калып кетти эмес, сиздер ушунун бардыгын бирин аркасынан бирин бардыгын аткарып келдиңиздер да. Мынабы жадды балдын көбөйтүүсү боюнча өтө сонун кылып үлгү сабактын бул структурасы деп коет. Азыркы мезгилде ушул окуу керемет долбоордо мен математикадан айтып атканда, ушул үлгү боюнча эле план конспекти жазып математикадан, ушу боюнча эле сабагыңыздарды өтө бериңиздер. Анан көп жерде үй тапшырма же 5-6 эсеп болсо, 1-2 маселе болсо калып кетип атат деп атасыздар го. Сиздер эки бир жакшы маселе менен бир туйутмабы жакшы кылып ушул темпте түшүндүрүп коюңуздар, балага ошо жетиштүү. Үйгө эң оңой тапшырманы бериңиздер дейм. Себеби үйдө ата-энеси менен биргеликте иштешет да. Оңой тапшырма бериңиздер. Калган тапшырмаларды бала өзүнчө дептер ачып же өзүнчө иштеп келсе дагы боло берет да. Бул балдардын ар кимисинин өзүнүн өзгөчөлүгү жараша болот да. Бүгүн мынабы Гүлмира эжекенин сабагында баягы математика боюнча сабакка кирип, мен бүгүнкү аткарган, бүгүнкү сиздерге көрсөткөн сабагында мен баалап отуруп, ушул жерде бир модельдөө жана жалпылоо боюнча кыскача мактоо берилди. Бардыгын окубайын, ушуну сиздерге окуп берсем, мыкты өтүлгөн сабак деп белгиленип атат бул. Окуучулар талкуулоонун жыйынтыгын өздөрү чыгаргандай кылып сабакты уюштурдуңуз. Окуучуларыңыз маселенин чыгарылышын жаңы түшүнүктүү, эрежени так жана ыраттуу кадамдар менен модельдештирүүгө жетишишти. Сиз мындай ийгиликтүү сабакты өткөрүү тажрыйбаңыз менен башка мугалимдер менен дайыма бөлүшүп жүрүңүздөр, жакшы кылып мактоо бериптар. Эжеке ишиңизге ийгилик. Мен бүгүн сабакта өтө өзүмө дагы жакшы нерселерди көп алдым. Көп жылдан бери начальник класста окутпай койгом, бирок сиздерге окшогон көп мугалимдерге билим берип келип атабыз да. Мен дагы ошо улуттук тренер, өзүңүздөр жетекчиңиздер болом. Рахмат, катышып бергендерге. Азыркы сөздү биздин Баткен областы боюнча биздин координаторубуз Улукбек ага берсек, Улукбек кел. Саламатсыздарбы, урматтуу эжекелер. Сиздерди күтүп койгонубуз үчүн кечирим сурайбыз. Биз бул Адиркен зонасында дагы ушундай саналдык чогулуш болуп ал жерде кармалып калдык. Гүлмира эжеке, сизге чоң рахмат. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп, мугалимдер үчүн мүмкүнчүлүк түзүп, ушундай семинарды өткөрүп, ушу өзүбүздүн мектебибизде кабыл алып жатканыбыз үчүн, анан ата-эналар үчүн сабак даярдап бергенибиз үчүн, мастер-класс көргөзүп бергенибиз үчүн чоң рахмат. Мен атым Улукбек, Садатчы айтып өткөндөй, жакында эле биз математика боюнча баштадык январь айында. Анан буюрса дагы болот окутуулар, азыр онлайн окутуулар жүрүп жатат. Негизги биздин окуу керемет долбоордун максаты ушул түшүндүрүү жана негиздөө эң маанилүү биздин негизги стратегиябыз бул түшүндүрүү жана негиздөө стратегиясы болуп саналат да. Бул сиздердин окуучулардын позициясында каралганда, сиздер түшүндүрбөйсүздөр, сиздер негиздебейсиздер, окуучулар өздөрү түшүндүрүп, өздөрү негиздеп берет. Анан ошол түшүндүрүүнү жана негиздөө стратегиясы бул бизде математикада 10 модуль иштеп чыккан да. Азыр сиздер 3-чү модулду окуп жатасыздар, дагы 7 модулубуз бар. 10 модулдун негизги стратегиясы бул түшүндүрүү жана негиздөө стратегиясы. Таядыч да. Ал эми наркы модельдердин көптүгү, көрүнүмдөрдү өнүктүрүүдөгү прогресс, булар көмөкчү стратегиялар болуп саналат да. Анан ар бир ошол стратегияны сиздер өзүнчө карап көрбөшүңүздөр керек, себеби булар баары дайыма биргеликте жүрөт да, айкалыш. Мисалы үчүн көрүнүмдөрдү өнүктүрүү прогрессинин кайсы жерде колдондум? Сиздер ошол сабактын ар бир этабында, ар бир кадамында колдонуп келип жатасыздар да. Ошол көрүнүмдөрдү өнүктүрүү прогрессинин аныктамасын же болбосо түшүндүрмөсүн бир окуп койсоңуздар, сиздерге түшүнүктүү болуп саналат да. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай катышып бергениңиздер үчүн сиздерге ийгилик каалайм. Сурамызчы ушул биз өтө алсак ушул неменичи,
модульдарды өтүп атабыз. Ынандыңыздарбы? Ушунду өтө жакшы экен, ушул стратегияларды колдонсок жакшы экен, бабадоочу суроолор маанилүү экен, карама-каршы суроо маанилүү экен, ошого ынандыңыздарбы? Ошол да негизги максатыбыз. Анан бул түшүндүрүү жана негиздөө стратегиясын жогорку класстарда эле, бир гана башталгыч класстар эмес, жогорку класстарда эле сиздердин болсоңуздар, ошолорду эле колдонсо болот да. Муну бир гана математика сабагында эмес, англис тилинде колдонсо болот, кыргыз тилинде колдонсо болот, баардык эле предметтерди мындай колдонсо болот да. Өзү мына Олимпиада жакшы түшүндүрөт сабактычы, ошол биологияны дагы эң жакшы сабак өтөт да. Мен мактаган эмеси чын эле да. Ол бар. Мындай окуучуларга да жеткизет да, кандай жол болбосун ошол окуучуларга да. Агай, сунуш айтпаса болот. Анда бизде мындай болуп атат да, онлайнда связь жакшы эмес болуп атат го биздин айылдарда. Шындыгында эле бирибиз сөзүбүз бирибиз түшүнбөй эле канк-канк деп эле сабагыбыз өтүп кетип атат. Ошого касап жумас айга 2 жолу ушундай эле мектепке жүз көрүшүп эле отуруп практически көргөнүбүз бизге жакшы болуп атат. Мүмкүн болсо бизге ошону уюштуруп берсеңиздер, бережикке сиз өзүңүз өтөт экенбиз. Мына мисалы үчүн Актурпак айыл өкмөтүндө мектеп биз сизге эле келсек, Баткендегилер кыйналбай эле койсун дегенimде, мындай көргөн жакшы экен, жамандай эмес. Туура сөз айтайлар. Катып калдыңар, не болдуңар, жок болдуңар, өзүңүкү дагы жок болуп атат, связым жок деген сабак болду да. Биз кечээ турусын айтайын, мен сабакка мен түшүнгөн жок. Жакшы түшүнбөй калдым. Туура айтасыздар. Бирок бул онлайн деп бөлгөнүбүздүн себеби биз тренерлерге онлайн ошол күнкү онлайн сабагын өтпөсө, биз тренерлерге эч кандай неме калбайбыз да, жооп бере албайбыз. Ошон үчүн онлайн тренингдер бул кокусунан эле түшүп калган жок. Бул өзүңүздөр сунуштар кабыл алынат, бирок онлайн уже биринчи билесиздер, 5 окуу боюнча 5 модуль бүт баары онлайн өтүлдү да. Анан ага канчалаган акча кетти, ошол модуль платформасын иштеп чыгуу, ошолорду бүт баарын жүктөө, андай бүт акча, көптөгөн акчалар кетти. Интернетке көптөгөн акчалар кетти. Эми ал долбоордун немеси да максаты бир. Эми сиздерди офлайнга өткөрүп койсо, модулга эч ким кирбейт. Бирок сиздерди офлайн өткөргөн мезгилде деле сиздер модулда өзүңүздөр баягы тесттерди тапшырып, ошондой аткарышыңыздар керек да. Тестке макул, бирок мындай сабакты бизге. Азыр 3-чү модул онлайн болот. Анан 4-чү, 5-чи модул буюрса августта офлайн болот. 2 күн. Шындыгында мен өтө жакшы түшүндүм. Азыр мисалы үчүн биз ылдыйда жасап келген көргөзмө куралдарыбыз азыр эми оюм өзгөрүп калды да, мыналарды көрүп турупчу. Биз эми мисалы үчүн жөнөкөй эле түшүштүрүп мурдагыдай эле жасап келген болсок, эми мындай башка эмелер менен дагы чагылдырып жасасак болот экен деген ой пайда болуп атат. Жүргүздөр, энди дам ала турган бөлүм. Allah'a nasip Mugallimder kesiplerden seresi, mugallim bul sıyqırdığı bir daraqtay, jaydır kıştır bışıp turat mömösüm. Salmatsızdarбы, урматтуу, ары kesiptin татаал, ары түшүктүү болгон kesiptin ээлери мугалимдер. Мына бүгүн биздин аймакта USAID
USAID'дин окуу керемет долбоорунун алкагында уюштурулуп жаткан иш-чарага келип отурасыздар. Бүгүнкү иш-чарада биздин мугалимдер өздөрүнүн кыскача болсо да өнөрлөрүн татуулап койсо. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарга Орнок Рахманов атындагы инновациялык орто мектебинин мугалимдер жамаатын чакырып койсок. Ыйык адам. Мугалим бул жашоодо кыйын адам. Бул аламда көрүнүктүү инсандарда президент да мугалимден билим алган. Анда эмесе сиздердин көңүлүңүздөрдө азыр Тургунов орто мектебинин мугалимдер жамаатына бурсак, кол чабуулар менен Тургунов мектеби. Саламатсыздарбы, керемет окуу долбоорунун уюштуруучулары. Сиз өзүм азырлеп булгур сиздерге арнап жаралды. Кабыл алып койсоңуздар. Автору мен өзүм.
дагы. Дагы бир жолу сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Абдрахманов атындагы орто мектептин, Абдрахманов атындагы орто мектептин окуучулары өтө чыгармачыл экендигин мен бир иштен эки иш кылып көрүп алып, билип алдым. Сонун назарыңызга. Урматтуу кесиптештер, мына бүгүн биз окуу керемет долбоорунун алкагында биздин райондук билим берүү бөлүмүнүн иш-чарасы, аймактык иш-чарасына келип отурабыз. Ушул биздин иш-чарага окуу керемет долбоорунун Баткен областы боюнча координатору Улукбек агай, Айсалкын эже, анан биздин билим берүү бөлүмүнүн метод кабинетинен методист Бүсөдат эже келип отурабыз. Сиздердин сабактарыңыздарды көрүү менен бирге сиздерге колдоо көрсөтүү максатында келгенбиз бүгүн. Ошол окуу кереметтен алган көндүмдөр кандай болуп атат экен, биз аларга кандай жардам бериш керек экенбиз, кайсы жерде кандай жардам керек экен деген максатта ушундай аймактык жолугушууларды уюштуруп бүгүн келип отурабыз да. Мына бүгүн буюрса биздер сиздердин сабактарыңыздарды көрдүк, математикадан, анан окуу боюнча көрдүк. Окуу математика боюнча кирген эжекелер өздөрү сүйлөшөттүр. Окуу боюнча биз Айсалкын эжекебиз кирдик. Туура багытта баратыпсыздар, суроолоруңуздарды айттыңыздар, баарлашуу болду. Өтө жакшы баарлашуу болду. Негизи биздин бүгүнкү иш-чаранын максаты ошондой болчу да. Анан чындыгында мугалимдер өтө көп кырдуу, таланттуу, чыгармачыл адамдарсыздар да. Ошол эле маалда мен өзүм дагы эле мугалиммин. Ошо сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Биринчиден ден соолукта болуңуздар. Окууга кирбей калган мектептеги мугалимдер, кечээ жыл мугалимдер дагы ушул окуу боюнча ушундай сандык катар стратегия, кратный семинар, рейс стратегияларын колдонуп, жыл мугалимдер зонадан биринчи орундарды алып чыгып кетет. Алар ушу окуп, анча-мынча сабакты көрүп эле ушул деңгээлге жетип атат да. Сиздер дагы ушул сабакта колдонушка сиздер дагы аракет кылып, ишенип кетебиз да. Сиздер дагы ушул бир көргөндө эле мугалим ар тараптан эмес, бүгүнкү мисалы үчүн математикадан көрүп эле сиздер канча нерсе алдыңыздар. Ушул байкоого келгенде сабакта дагы мындан дагы күчтүү, мындан дагы жакшы чыгармачыл мугалимдердин сабагына келип дагы жакшы нерселерди алат деп үмүт кетебиз. Рахмат. Анда ушул долбоордон келген Айсалкын эжеке, Улук агай, сиздерге чоң рахмат. Кадам жай райондук билим берүү бөлүмүнөн келген Гүлшан эжеке, Бүсөдат эжеке, сиздерге чоң рахмат. Албетте берген нерсенин кайтарым байланышы болуш керек. Ошол максатта бүгүн жолугушуп отурабыз. Анан мына зонадан келген зона жетекчиси Минар эжеке сизге эртең мененден бери келип, мына ушунча биздин дасторконубуз ушул да, биздин ушул деңгээлибиз ушул. Анан чындыгында бул көрсөтмөнү алып келбей эле коюлса, кайра эжеке бири-бирибизден метод алмашайлы деди да. Ошол максатта алып келели, бир мектеп кылбаганда бир мектебиз, бизге бул баары бир керек деп ушул алып келишти да. Ушул баардык мектептер келгениңиздерге чоң рахмат. Ушул өлкөбүз тынч болсун, агай сизге рахмат. Ушул бүгүнкү ырлардын көркүнө чыгарган. Албетте аракет кылабыз. Азыр сабактардан өзүңүздөр дагы ынандыңыздар. Бул стратегиялардын биздин өзүбүздүн билим багажыбыз үчүн аябай баалуу экендигине. Албетте эми буну жөн эле билип койбой колдонсок, анан колдонуп ошону татып көрсөк, андан кийин анын дагы татымдуулугун билебиз. Баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Албетте бир ишти кылып, аны көрсөтүш дагы андан кыйын. Ошон үчүн келгениңиздерге баардыгыңыздар ыраазы болуңуздар. Хуш келипсиздер.